Assalamu alaikum Kefes kanalının görүүчүлөрү. Biz hazır Баткен областынын Кызылкия шаарындагы номер 7 кесиптик лицейиндебиз. Бул лицейдин жалпы аянты 7000 метр квадрат экен туугандар. Көргөзүп коеюн, дрон болгондо тартмакмын да. Могул жерде бүт бар жакта жатаканалары бар. Могул окуу жайы ар жакка да узунунан кеткен. Жалпысынан 7000 метр квадрат туугандар. Ушул жерге биз азыр мешти келип, былай бирсе орнотуп, мына балдар орнотуп беришти. Мына көрүп турган биздин азыр 620 труба менен мор чыгып кеткен. Анан ушул жерден туугандар азыр биздин арап койгондардын демөөрчүлүк арап койгондарыбыз, ушулар келип бизди демөрлөп ушу мешти азыр койдук. Ассаламу алейкум Кубаныч. Кандайсыңар? Ошонке кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мына келип алдык. Ушул жерде азыр мына 7000 метр квадрат котел койдуңуз Кубанычке. Ушул мына баары ушуга өзү жалгыз эле жетип атабы? Печка? Полный ушул объекттерге бардыгы өзү эле полный успет кылат. Кечээ күнү качагалар түшүнбөстүк кылып көбүрөөк жагышы берип, көбүрөөк 80ге чыгардык деген жок. Температура кырмагыла деп. Бул жерде азыр дагы азыр мына карап чыктык объектте бир аз тепло потерялар бар экен, бирок тепло потеряга карабай эле бир аз кыйынчылыктар болот керек негизи. Азыр ушундай болсо дагы печке бирок жетип атат ушуга полный зданияга. Ушул өзүңүз келип биякта орнотуп бердиңиз да, сиз жерде мастерсиз да, Кубаныч байке. Бул постоянно ушундай мештерди орнотуп жүрөсүз Кызылкия шаарында. Эгер Кызылкияда сиздерге ушу отопление боюнча жумуштарыңыз болсо, мына Кубаныч байке, анан Үсөн байке, сиз сантехник боюнчасыз да? Отопление радиаторлордун бүт ушу байкебиздин колунда. Азыр эми бир мешти обзор кылып коелу. Меш негизи өзү металлы алтылыктан жасалды туугандар. Мощность 7000 метр квадратка 700 киловатт саат. Мына азыр орнотуп, бул жагында деген 2 вентилятор коюлду, подув. Азыр акырын күйүп атат. Эми азыр бисмилла деп туруп котелду бир раз ачып көрөлү. Азыр режимде азыр вентиляторду оборотун азайтып койдук. Анткени азыр болбосо биз биякта ачып көрө алмак эмеспиз да. Мына азыр көмүрлөрдүн баарын жайып алып туруп, бир сыра ошо көмүр жагыш боюнча дагы эме кылып түшүндүрмө, көмүрдү баарын тегиз сетканын боюн баарын жаап, сеткада тешик калбаш керек, ошондо көмүр жакшы күйөт. Так азыр эми жабабыз кайра мешти. Мына вентилятор, бул жерде регулятор менен коюлду. Эми бул жагы дагы буюрса дагы оң болот. Азыр пока бир эле меш мына арап тургандарыбыздын жардамы менен пока бир эле меш коюлду туугандар. Каналыбызга катталып, лайк басып, элдерге таратып коюңуздар туугандар. Рахмат.